Азыр айыл өкмөттүн кызматкерине чейин бардык кызматкерлер конкурс аркылуу тандалат. Ал эми өкмөттүн, жогорку кеңештин, президенттин аппаратына эмне үчүн конкурс жок? Бийликке келген кишинин жакын кудаасы, тууганы, досу иштөө жөндөмүнө, кесипкөйлүгүнө карабай каалаган кызматка дайындалат. Жогорку чечүүчү кызматтарда ушундай кызматкерлер иштеп жатса, бизде кантип өнүгүү болсун? Кадр тандоодогу тууганчыл саясатыбыздын кесепетинен чыныгы кесипкөй адистерибиз бааланбай, сыртка жакшы жашоо издеп кетүүгө аргасыз болуп жатат. Мен кадр саясатында төмөнкү тепкичтен жогорку карай бардык тепкичтерди басып өтүү принцибини киргизем. Кадр туугандыгына эмес, кесипкөйлүгүнө карап тандалат.